Biz hazır Mamacan ayılına geldik. Silva bakka. Жолда кетіп табыз. Жолдың екі беті көріп тұрғаныңыздар бүт бар ушу Silva. Бұл жерде клиенттер бар ұқсайды, терілді екен. Машина батпай екен, Қайнолдың несі шу бала. Қайнолдың несі? Бүгін біз алмау үшін шыққанбыз, бірақ Қайнолыдағы ушул кишиге карайт. Азыр сиздер түшкөн жолду 3 километр асфальт кылып, хадистер жаздырып, жолдорду полностью кылган ошол Абилля деген аксакал ажы киши. Эл үчүн, жер үчүн жакшы иштерди кылып атат. Кудай шүгүр биз жакшылыгында угуп жүрөбүз. Россия заправкасын иштейбиз. Россия заправкаларында ушул кишиге карайт. Кайнолдун көчөттөрүн азыр укасы өзү айтып берет кыскача. Мен да айтып коеюн билгениме. Будан бир 6-7 жыл мурда аксыдан эле 70 сомдон көчөт алып келип эктим деди. Мен да мамилени жакшы сүйлөшүп турабыз. Жөнөкөй эле көчөтүнөн эгип, сорту күчтүүсү эмес. Жөнөкөй эле өзүнүн аксынын кайнобусун эгип, азыр 17 сом, 24 сом арасында былтыр 2 жыл мурда сатабыз. Экспортко полный өздөрү алып кетет. 1 миллионга жакын киреше түшөт ушул жерден эле. Биз жолду кооздондуруп, машинадан чыккан жыттарды эмелерди аба тазалап, кичине кооз көрүнөт, жолдун четтерин ушул уюштурайлы деп инициатива көтөрүп, эч ким кылбай коюп, шылдыңда өзүм уюштуруп берип, азыр элдин балдары булардын кызыгуучуна өтүп атат деди да. Адырларга чейин жаштар суу чыгарып ушу кайнолук өтүп атышат азыр ошо гүлгөндөр деп жакшы иш. Мына жазда өтсөңүздөр аппак болуп сонолуп гүлдөйт, чет өлкөдөгүдөй. Сонун көрүнүш болуп калат. Азыр ам түшүм жыйналып атат экен. Канча түп дарак бар экен? Бир дарак канча кило берет орточо? Примерно билгениң айтып бер, билбесең билбейм деп кой. Канча сомдон сатып атасыңар, Россияга сатып атасыңар, ошону айтып коюң кыскача. Россияга кетип аткан, Новосибирске. Анча 10-15-20 килограммга чейин бир дарактан берет, орточо. Бияқта бир 2-2,5 миң дарак бар экен. Бир эме канча 20дан берсе 2000 канча болуп калат? 40 тонна болуп калабы? Жок, одан көп. 40 тонна болот. 40 тонна болуп калат, 40 тоннадай түшүм жыйналат экен да. Бийил ошончо да, башка жылдары андан көбүрөөк 30-40 ошону. Жаман шыгырып алган. 100 тоннага чейин Мөндүрүп кой да бир болсо. Мөндүр өткөндө. Биздин жолубуз ушул жолдо карасак каттайбыз. Бул кайнолууну постоянно көрүп жүрөбүз да. Бул жерде бул терген маалда 3-4 фура обязательно турат жылда. Жолдун боюнда турат. Жолдун боюнда. Ары беректе биз көрөбүз обязательно. Узундугу 1,5 километр. 1,5 километрдей да ошо 2,5 миң көчөт. Эки катар нар жагында, эки катар биягында да. Анан жөнөкөй арык менен суу барат, эч кандай тамчал суу жок. Көчөтү деле Кыргызстан 70 сомдук эле көчөтү. Ошо 6-7 жылдан кийин 3-4 жылдан эле баштап түшүмөр баштаган. Азыр жакшы мына 8 жыл, 9 жылга барып калды окшойт. Баасы канчадан болот 1 килограммы? 20 болду. 20 сомдон терип бергенсиздерби же өздөрү терип атат? Өздөрү тердирип алып. Сен только кагазга таразга канча кило болду, канча сом болду ошону эсептейсиң бүттү. Жумушчуларга тамак аш алып келип алып кеткен өздөрүнүкү. Жетинчи класс окуган небересиз эмессиңби баа трактор менен баары? Чоң эле. Сорты кандай бунун? Кайсы сорттогу? Сортун билбейбиз. Аксынын негизги сорту эмне? Япошка эмес. Аксыда көп өстүрүлөт го, тербен жакта. Простой. Ошол болуш керек. Жөнөкөй эле Азыр Анжелина деген сорт мактап атабы? Ал күздүп уша турган ал. Алар эмес, бул көктүм болуп калды эгилгенде. Азыркы биз алабыз, вакыт алып бар бизде. Өкүл ата силерде машинада несі барбы? Азыр толуп калды да. Машина бар экен. Ошо аксынын немеси кайнолусу ошо? Каттыктар ямар экен а? Ал эми Россияга кетет, каттык берет да. Ушул кайнол экен. Аксыныкы көчтүү болот дерле. Кайнол оюнча чыгарылышыбыз ушуну менен жыйынтык калат. Эми алма бакка барабыз. Ушундай жөнөкөй деле сортту эгип экспортко өткөрсөңүздөр болот экен. Бул аксадан келген көчөттөр дейт. Эсе.